Адамга жол айылдан башталса, билимге жол мектептен башталат. Андыктан мектептердеги билим берүүнүн сапатын жакшыртуу менен келечектин ээлерин мыкты тарбиялоого жол ачат. Мына ушундай демилгене колго алып келе жаткан Мугалим журналы мыкты класс жетекчи кароо сынагын жыйынтыктады. Класс жетекчинин интеллектуалдык деңгээли, кругозору, ой өрүшү боюнча тест алынды онлайн. Ошол эле биринчи этаптын экинчи шарты өздөрү жетектеген класска ылайыктап тема тандап, биз сунуштаган темалардан видео сабак даярдашты. 10 мүнөттөн кем эмес, 15 мүнөттөн көп эмес. Биринчи этап ушинтип аяктады. Экинчи этапта болсо класс жетекчилер педагогикалык кырдаалдан өтүштү. Ошондой эле педагогика психология боюнча тесттен өтүштү. Эң акырында класс жетекчинин методикасы, теориясы боюнча тест тапшырып, кесиптештерибиз жеңишке ээ болушту. Аталган сынак салткы айлануу 3-чү рет өткөрүлүп жаткандыктан катышуучулардын саны 200дөн ашып, берилген тапшырмаларды жогорку деңгээлде аткарганы калыстар тобун сүйүндүрүп, мыктыларын тандоо кыйынчылык жаратканын Чолпон Темиралиева кеп кылды. 210 мугалимдин сабагын ийне жибине чейин кароо, анткени ал жерде критерийлер каралган, 8-9 критерий. Ошонун негизинде анан чынында мен өзүмдүн 20 жылдык стажым бар болсо дагы ошол 200 мугалимдин ичинен өтө мыкты сабактарды кездештире алдым. Мен өзүмө жазып да калдым. Абдан ушул темалар дагы эң жакшы тандалыптыр да, окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө, алардын компетентностуна каралган эң мыкты темалар экен. Мен айрым сабактарды өзүмө белгилеп алдым. Ошол кесиптештеримдин сабактарын башкаларга бөлүшүп атам, ссылкаларын, ушундай сабактарды биз өтсөк болот экен мектепте депчи. Эң жакшы тарбиялык сабактар бар экен. Бул сынак деген сынак экен. Анын ичинен ошо мыктыларды тандап чыктык. Ошол журнал тарабынан берилген критерийлердин баардыгына жооп берген сабактар тандалды. Мугалим журналынын 10 жылдыгына карата уюштурулган сынакта биринчи орунга ээ болгон Озен Атаканов экинчи рет катышуу менен өзгөчүн сынап, мугалимдерге берилген тапшырмалардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү жаңычылдыкка багыт алганын, катышуучулардын дөөртү баштапкыдан бир топ бийик деңгээлге өскөнүн кубануу менен кеп кылды. Агайларыбыз мына Мугалим журналынын төш белгиси, диплому, атайын тастыктамасы жана ошондой эле Мугалим журналынын статуэткалар тапшырылат. Мыкты класс жетекчи 2024. Билим берүү күндөн күнгө жанданып баратат да, күндөн күнгө алдыга озуп баратат. Демек, мезгилдин агымы менен, мезгилдин талабы менен баратамбы деген ой келди дагы. Кайрадан ушул сынакка катышуу менде ой туулуп, ушул сынакка катыштым. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле кайрадан эле сынакта биринчи орунду алуу мага насип кылды. Бул сынакта албетте баягы санариптик технологиянын колдонулушу, ошондой эле тесттик иштердин ар түрдүү жолдор менен иштелиши дагы мугалимдерди издентти да. Сынакка катышып жатып эле биз көп нерсеге үйрөнүп алдык. Бул сынакка катышкан жаштардын, айрыкча мугалимдердин билим деңгээли аябай жакшы, жигердүүлүгү да жогору. Демек, мезгилдин талабына жараша мугалимдер өсүп жатат. Паризат Касымалиева мугалимдердин кадыр баркын көтөрүп, изденүүчүлүгүн арттырып жаткан мындай сынактар байма-бай өткөрүлүп турууга тийиш деди. Канчалык талыкпай билим бергенибиз менен өзүбүз өсүп өнүгүү жолунда болушубуз керек. Азыркы Z муундун балдардын келечегин тарбиялаш өтө кыйын. Балдар менен чогуу тең толкунда болуш керек. Ошол себептен мен өзүмдү ар тараптан сынап, жылдын мыкты класс жетекчи 2024 конкурсунда биринчиликти алдым. Мыкты класс жетекчи сынагынын баш байгеси Нарын областынын Кочкор районундагы Капар Кыдыралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Гүлмейис Шайкуловага ыйгарылды. Катыраак чабыңыздарчы, мыктынын мыктысы ушундай болуш керек. Баш байге. Бул сынакка катышып калуумдун себеби алгач өзүмдү сынап көрөйүн деп чечкем. Анан бул сынак тууралуу буга чейин дагы маалыматым бар болчу. Кыйынчылыктар болду албетте. Себеби астын ала берилүүчү тапшырмалар жөнүндө маалыматыбыз жок. Жөн гана чоң темалар берилди. Ошонун негизинде анан казып даярданганга туура келди да. Ал эми сынакка катышкан атаандаштар аябай күчтүү атаандаштар болду. Ошолордун ичинен зорлук чыгыш бир аз эмгекти, чыгармачылыкты, изденүүчүлүктү талап кылды. Сынактын жүрүшү 3 айга созулуп, жобого ылайык 2 этап менен өткөрүлгөн сынакка онлайн катталып, 200дөн ашуу мугалим ат салышып, өзгөчүн сынап тажрыйбасын байытууга мүмкүнчүлүк түздү.